Мен өзімдің атым Умиталиева Синакуль Рыскелдиевна. Номер 61 мектепте көптен бері іштеймін. Ушул кабинет Чыңгыз Айтматовтың намында. Быйыл 95 жылдығына қарата біздің оқучыларыбыз башталгыч класстар, ортоңку класстар, жогорку класстар көргөзмө уюштурган. Аталышы кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аламы деп аталган. Ошого карата номер 61 мектептин окуучулары башталгыч, ортоңку, жогорку класстын окуучулары катышкан. Эң биринчи негизги кароо сынактын максаты биринчиси мындай болгон. Окуучуларды Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын даңазалоо. Ак кеме болобу, кыямат болобу, болгон чыгармалары сүрөт аркылуу болобу, кол өнөрчүлүгүн көрсөтөбү, ошол аркылуу көрсөтүү керек болчу. Экинчи максат бул окуучулардын таланттарын көркөм эстетикалык тарбиялоого көңүл бурдук. Үчүнчүсү, эң негизгиси Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуучулар аркылуу ички сезимдерин ойготуу, кызыктыруу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуу керек. Себеби дегенде, ким Чыңгызды билбесе, ал кыргызды билбейт деп эсептейм. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын даңазалап, ар бирибиз жүрөгүбүздү кармап, керек болсо чет мамлекетке жери чыгарып, анын чыгармаларын даңазалап, керек болсо презентацияларды жазап, окуп, жайылтуу керекпиз, алтындарым. Баарыңар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугула, билгиле. Бул эң мыкты жердешибиз, көрүнүктүү инсан. Я уплываю на озеро к белому пароходу и своему папке-матросу. А на озере я закричал: